5 августта Билим берүү жана Илим министри ата-энелерден билим мекемелерине колдоо көрсөтүү максатында бир жылда бир жолу акча чогултуп туруп, мисалы Бишкекте 1000 сомдон, башка аймактарда 800 сомдон алып туруу сунушу талкууга коюлганы жатканын айткан. Мындай сунушка ата-энелердин айрымдары каршы болсо, кээ бирлери ал максаттуу иштелсе макул экендигин билдиришет. Көпчүлүгү жакын жасап атат, ага акчасы жок да. Маселен, бир үй бүлөдө 5 киши болсо кантип төлөйт? Ошо кыйынчылык болот да. Ошондуктан аны төлөшү керек. Мугалимдердин колун зарплата аз, анан государство обеспечение кыла албай атат. Анча-мынча берип чогултканда чогултуп берсе болот. Ошо эми түз ошо именно ошо мектепке балдарын кызыксынар неме болсо, можно, да. Ата-энеден акча чогултуу маселеси Кыргызстанда көп талкууланып, бирок чечилбей келе жаткан көйгөй. Мектепте жана бала бакчада ата-энелерден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туручу фонддор бар. Ал фонддон акча мугалимдердин айлыгына, кошумчага, кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бапин атындагы мектеп гимназиясынын директору Дамир Айымдын белгилөөсүнө мектеп фондунун жоюлгандыгына 3 жыл болгон. Бирок фонддогу акчага мектеп зарылчылыктары арбын чечилчү. Дейти деген ушу мектепти камкорчулар тарабынан колдоо фонду болгон экен. Анын өзүнүн төрагасы бар, бухгалтери болгон экен. Анан бир канча текшерүүлөрдөн өтүштү алар. Ал эмнеге жумшалчу деп суроо берип атасыз. Охрана деп коет, балдардын коопсуздугун. Ошого айлык болчу экен. Медсестрага айлык болчу экен. Азыр охрана жок. 2 жылдан бери охрана жок. Аябай кыйын. Ата-энелер келип, эмне үчүн балабыз чыгып кетти, эмне үчүн эрте кетип калды дейт. Анан кийин айлыгы жок, охрана иштебейт. Мектеп аны штатный расписание киргизип ала албайт ал охрананы. Медсестрага кетчү ал. Президент Садыр Жапаров окуучунун ата-энесинин акча чогултуу демилгесине караманча каршы экендигин билдирип, мекеменин бул демилгеси мамлекеттик саясаттын коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы негизги багыттарына каршы келерин белгилеп, мектеп өкүлдөрү тарабынан бул сыяктуу жасалган бардык аракеттерди дароо билдирип турууну зарылдыгын кошумчалаган. Бийликтин бул кадамы албетте колдоого татыйт. Аябай жакшы иш кылып атышат. Бирок 2 кишинин колунан бир эле аз убакыттын ичинде бардык нерсени ордуна коюп коюш өтө кыйын. Буга жалпы эл коомчулук жардам бериш керек. Анан кийин кыска мөөнөттө 1-2 жылдын ичинде мамлекет тышкы карыздан, ички карыздан бардыгын толтуруп, бюджетти калыбына келтирип, элдин социалдык абалын оңдойт деп мен ишенем. Алдыда мектеп муктаждыктарын чечүүчү мамлекет өз камылгасын көрөт деген ишеним адыр мугалимдерде. Гүлжан Амандоева, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.